Ынжык эркек болбо. Балаңдан, кызыңдан бирдекени аяй турган болсоң, сен ынжык эркектердин катарындасың. Билесизби, бир нерсени эзиле берет. Бир чечкиндүү чечими жок. Ар бир маселеде же ал жак кылбайт, же бул жак кылбайт. Аяй берет. Ошо аяп аткан акчасы баласынан, кызынан, аялыдан аяп аткан акчасы эртең бир проблемага эле чыгып кетип калат да негизи. Ынжык болбош керек, чечкиндүү болуш керек. Ал падышам деп, ал ажым деп, ал сизди лидер деп билип, өзгөчө бир сыпатыңызды тандап сүйгөн да. Аялдар ар түрдүү себептерди издейт башында. Бул ушунча аракет кылып атат мага, же ушунчалык бир акчасын берип атат мага, же ушунчалык чечкиндүүлүгү бар. Айтор бир сыпатыңыз менен сизди жакшы көрүп, жактырып сүйдүбү? Кыз бала учурда өтө чуркайсың, аялың болгондон кийин мамиле кылбай коесуң. Ойлойсуң, ал кетип калбайт, ал болдум, түбөлүктүү меники деп ойлойсуң. Ошол этапта, ошол түшүнүктө каалагандай мамиле кылышып баштайсың да. Бирок бул туура эмес. Жогосуз айткандай, эң жакшысына аялдар татыктуу. Өзүң туалет казсаң дагы аялың канышабай жашасын деген устазыбыз. Чындыгында өзүң носкичен калып кетесиңби, жыртык носкиди кийип каласыңбы, жыртык турсаны кийип каласыңбы, бирок аялың сонун жашаш керек. Шарт. Ынжык болбо. Эң жакшы садака үй бүлөңө бергениң, эң жакшы ихсан үй бүлөңө кылганың, эң жакшы мамиле бул сенин үй бүлөңө болуш керек. Көчөдө көргөн эмес.